Ассаламу алейкум, биздин YouTube каналындагы көрүүчүлөр жана катталуучуларыбыз. Сиздерге бүгүнкү көргөзө турган видеобуз Кашка Суу айылында 105 чарчы метрди түзгөн үй заказ болгон. 28 ноябрда заказ түшкөн. Анан 10 күн дагы убактыбыз кетип калды. Бул жактын баары бак болчу, малина болчу, ээси огородун түздөп бергиче бир 10 күн убактыбыз договор түзгөндөн кийин 10 күн убакыт жоготуп алдык жана кар жаап салып, бул жерге грузовой машиналар келип таш төгө албай калды. Ошондуктан 10 күнүбүздү уттуруп алдык. Негизи договор боюнча жамаат курулуш кичинекей времянка болсо дагы, эки этаж үй болсо дагы биз 2,5 айга договор түзөбүз. Анткени погодадан же болбосо ушундай ар түрлүү нерселерден убакыт кармалып калса, биз клиенттерге алдамчы болбой жетишели деп запас менен ар дайым 2,5 айга договор түзөбүз. Биз бирок үйлөрдү ар дайым 1 ай 20 күн, 1 ай 25 күн, 1,5 айдын ичинде бүтүрүп берип атабыз. Бул үй ошондой эле 10 күн уттурсак дагы под самообделку болуп договор түзүлгөн. Биз үйдү 30 декабрда ачкычын тапшырып бердик. Ошондо 1 ай 25 күн болуптур. 1 ай 25 күндүн ичинде ушул 105 квадрат үйдү тапшырып берип отурабыз. Бул под самообделку болуп түзүлгөндө квадраты 25 000 сомдон. Ичи ушундай болуп бүткөн, ичинин баары сырты ушундай болуп бүтөт. Ичин болсо көргөзүп беребиз азыр. Бул 105 квадрат 2,625,000 сомго турду. Азыр биз сиздерге ичин жана сыртын көргөзүп берели жакындан. Сыртына келсек, сырты болсо Хауберг. Бул орус өндүрүшүндөгү Технониколь фирмасыныкы. Ушундай Хауберг менен сыртын обшивать этебиз. Бул менен мурунтан үйлөрдүн мягкий кровля деп коет, үйлөрдүн крышасын ушул менен каптап берчи. Азыр болсо ушу кирпичтин формасындагы ушундай болуп чыгып калган үйдүн сыртын обшивать этет. Өзүнүн болсо эршерный гвозди деп коет. Бунун астында көрүнбөйт, астында илгерки жана дубль мыктай болгон, шляпасы менен өзүнүн мыктары болот, ушу менен эле уруп кете берет леска тартып. Анан сыртын обшивать эткенден кийин үйдүн төрт бурчу 5ке5 ушундай серый матовый уголоктор менен төрт бетине тагып беребиз. Жана водостоктор бүт баары бири-бирине сочетаться этип, красивый көрүнүш үчүн бүт серый матовый менен бул фундаментный планка. Үйдүн бетине суу тийсе, агып келип, юбка сыяктуу болуп 45 градус ылдый ийилип турат, суу мындайдан агып түшүп кеткенге. Жана терезелердин жээгинде оконный планка деп коет. Буну да серый матовый темирден чаптырып келип, ушу терезелердин жээктерин дагы ушундай кылып обшивать этип, билинбегидей ушундай серый саморезтер менен бекилет. Жана үйдүн ээсине эшиктин алды жарык болсун деп, ушу плафондорду койдук. Ар бир үйдүн 3 бетине 2ден ушундай плафондорду коюп койдук. Кечкисин эшигинин алдынын баары жарык болуп турат. Жана бизде ушундай лестницалар куюлат. Эмнеси кирбейт 25 000 сомго үйдүн сыртынан. Үйдүн сыртынан ушу үйдүн бетинде болсо ушул куйган боюнча бетон бойдон калат. Бул ээси өзүнө жаккандай, өзүнүн дизайны менен атайын жылууланган азыр кафелдер, атайын кафель сыяктуу ушундайлар чыгып калган. Өзлөрү сыртына чаптап кооздоп алышат же утеплять этеби. Анан ушул лестницаны куюп беребиз. Лестница ушул бойдон, черновой эле ушул бойдон калат. Бул өзлөрүнүн дизайны менен сварщиктерге сүйлөшүп, кованныйбы же хай-тек стилиндеби өздөрү периласын дагы өзлөрүнө жаккандай жазып алышат. Ушул сыртынан фундаменттин сырты кирбейт, анан лестницанын перилалары 25 000 сомдон под самообделкуга ушулар кирбейт сыртынан. А так, могу сыртында кандай ушу көрүнүш болсо, ушулардын баары тең 25 000 сомго кирет. Өйдө жагында силер көргөндөй цветной решетка турат. Ал болсо вытяжканыкы, жагымсыз жыттар жана влажный воздух ошол жерден чыгып кетип турат. Естественный вытяжка турат ал жерде. Жана үйдүн терезенин алдында, подоконниктин алдында ушундай азыр хит болуп аткан приточный клапандар. Bundan свежий воздух кирет, ичинде фильтри бар. Свежий воздух кирип, анан өйдө жагынан бул жерден влажный воздух чыгып кетет. Үйдүн ичиндеги аба
постоянно алмашып турат, ошондуктан үйдүн ичинде сыйраштык болбойт. Негизи эле бул сип панель өзү сырты жыгач, ичи пенопласт болгондуктан бул өзү жылуу материал жана кургак материал. Ошондуктан негизи эле бунун ичинде влажный воздух эч качан болбойт. Эми ичин көргөзөлү, ушундай жакшы сапаттагы, ушундай сырты дагы серый, матовый, мрамор сүрөттөгү ушундай жакшы эшиктерди коюп беребиз. Ичин көргөзүп коелу. Ичине киргенде эле ушундай тамбур бар. Бул бут кийим чечкен жер. Кийин бул жерге эшик тагылат. Үйдүн ичине эшикти ачканда эле кышында суук кирбеш үчүн көбү ушундай тамбур кылышат. Жылуулукту сакташ үчүн. Бут кийимдердин бул жерге кийин шкафтарды жасап, үйдүн ичине киргенде эле бул жерде электричествонун баарын чогултуп келип туруп, ушул жерде щитибиз бар. Жана ар бир биздин клиенттерге ушундай люктарды коюп беребиз. Сыртта кукушкасы бар болсо же террасасы бар болсо ошол жака коебуз. Сыртта андай кукушка же терраса жок болсо кирип келген тамбурга коюп беребиз. Бунун наклейкасын сыйрып, атайын ак койдурдук. Анткени ак натяжной потолок болгондо бул ушул люкка келип туруп буралат, ошол бул да аппак болуп потолоктон билинбей калат. Потологу серый сайдинг менен обшивать этилсе, анда серый люк коюп берчүбүз. Буга болсо ак коюлду. Анан биздин договор боюнча под самообделку болчу, гипсокартонду эле тагып берип, утепленный стяжка, анан потологун ушундай ОСБ менен кагып туруп, үстүнө 2 слой 10 сантиметр болгон базальт төшөдүк дагы, 5 сантиметр минвата төшөдүк, жана 0,9 калыңдыгы 0,9 болгон ОСБ менен потологун обшивать эткенбиз. Стяжкасы болсо жөнөкөй эле стяжка эмес, бунун алдында кара пленка төшөлгөн, 3 сантиметр, плотности 15тик пенопласт төшөлгөн, сетка мак, андан кийин 6-7 сантиметр стяжка коюлган. Биз бул үйдү тапшырып бергенден кийин башка отделканы кылган рабочийлер менен үйдүн ээси сүйлөшүп, уже үйдүн ичин отделкасын кылып баштаптыр. Азыркы убакта шпаклевкасын тартып бүтөйүн деп калыштыр. Бизде акция болуп атпады беле. Ким үй салдырса, ар бир комнатасына керамограниттен жасалган 330 ватт эле жей турган обогревательдер. Азыр биз 5 комнатасына подарок кылып, ким кышында бизге үй салдырса, ушундай обогревательдерди берип атканбыз. Ушундай обогревательдин өңүн тандаган үйдүн ээси 5өөнү коюп бергенбиз. Бул азыр постоянный сайылып турат, үйдүн ичи жыпчылуу. 5 обогреватель кошулуп 1650 ватт эле жеп атат. Масляный обогревательдер болсо 2 киловаттка чейин токту жеп коет. Бул 5 обогреватель 1650 ватт эле киловаттты жеп атат. Ушундай бул жагы кухня. Кухнясына ушундай подрозетниктерди жазаттырган. Аристонго, бул жерде тифальдарды сайганга, бу жерде кухонный гарнитур болот, вытяжкага ушундай светтерди калтырып кетишкен. Бул жерге телевизор илинет. Жана биз айткандай эле ушундай приточный клапан бул жерге тагылат. Бул крышкасы, ичинде ушундай фильтри болот. Курт кумурска кирбегенге, чаң кирбегенге фильтр болот. Бул капкага жабылат. Бул положениясы менен бул жерге тагылат. Бул эмне үчүн подоконниктин алдына тагылат? Анткени кийин бул обогреватель ушул жерге тагылса, бул жерге тагылат. Bundan ысык уруп турат. Сырттан келген муздак абаны, обогревательден чыккан ызык аба сразу эле жылытып берет. Жылуу, свежий воздух үйгө кирет дагы. Өйдө жагынан естественный ушундай вытяжкаларды коюп койгонбуз. Ушул жактан нымдуулуктар чыгып кете берет. Бул жакка келсек, бул жер зал. Залында эки бетинде терезе болду. Бул жакта дагы вытяжкалар, приточный клапандар бар. Үйдүн ичинде бир кухня, бир зал, жана бир детский, 2 спальный бар. Бул коридор менен түз келгенде, ушу төр жагында санузелы. Бул влагостойкий гипсокартондорду тагабыз. Бул сууга, нымдуулукка чыдамдуу болот бул гипсокартондор. Жана сантехнический выходдарды ушинтип учун чыгарып коебуз. Бул жак кафель болот.
Бул жака кухняга жана санузелге болсо обязательно электрический вытяжкалар коюлат. Ушундай үнү чыкпай турган ушундай электрический вытяжкалар коюлат. Бу жерде включательде болсо двойной включатель болот. Бирөөсү светти өчүрүп күйгүзөт, бирөөсү болсо вытяжка анып болот. Мынакей бул жерде вытяжка турат. Анткени бул санузелдин ичинде влажность көп болот. Сууга түшкөндө пар болуп ошонткенде батыраак влаганы соруп кетиш үчүн бул жака кафелдин бетине коюлат. Ошон үчүн безопасный, ошон үчүн бияка электрический вытяжкалар коюлган. Бул жагында дагы бир спальный бар. Бүт спальныйлар окшош, бардыгында ушундай телевизор койгонго подрозетниктер коюлган, тумбочкалар коюла турган жерге да коюлган. Терезебизге келсек, бул пятикамерный российский пятикамерный терезелер, сложный открываниясы менен. Бизде деген 25 000 сомго ушундай пятикамерный российский өңү ак терезелер каралган. Кээ бир хозяиндар келип туруп, ичиндагы сыртындагы серый пластик кылып бергиле дейт. Андай кылса биртке разницасын хозяин төлөп калат. Жана зеркальный болгон айнектер бар. Өңү синий болгон же ар кандай түстүү зеркальныйлар бар. Ошондой кылам десе дагы 1 квадратына $10 хозяин үстүнө кошуп төлөп калат. Если ушундай ак эле болсун, бул жагы дагы ак эле болсун десе, эч кандай акча кошпойт, разницасы жок. Анан азыр болсо дагы башкачасы бар. Сырты серый, ички бети белый, комбинированный деп коет. Андай дагы тандаса, ага да биртке акча үстүнө кошуп калат. Анан ачылганды обычный эле мурункудай эле ачылат. 25 000 сомго ушундай каралган. Если мындай кылып туруп сложное открывание кылам десе, ар бир форточкага 1,5 000 сомдон. Ар бир форточкага 1,5 000 сомдон акча кошуп каласыздар. Жана бул жакта дагы экинчи спальный. Бунда деле телевизор кое турган жери. Кроватьнын эки башында эки подрозетник. Жанагындай эле приточный клапан, естественный вытяжкалар. Бул жагына кирсек, бул детский. Бияқында үчүнчүсү бул детский. Бунда деле приточный клапан, вытяжкалар. Бул коридору ушундай гофра менен келип чогулат шитке чейин. Бул гофрадан дагы туура тандаш керек. Бул серый гофраны өзүңүздөр дагы базардан алып күйгүз көрсөңөр болот. Буну күйгүзсөңөр күйбөйт бул оңой менен. Ушунун эле кара гофрасы бар, ошону алып албаңыздар. Бунун кара гофрасы болсо күйгүз көрсөңөр ал күйөт. Именно ушул серый гофрасы күйбөйт. Ошон үчүн биз серый гофра такканбыз. Болду, ушул мындан кийин эми ээси өзү обоюн чаптап, ламинатын салып, натяжнойун ушунда 4 эле нерсеси калат. Ушинтип шпаклевка тартат, ламинат төшөйт, натяжной потолокту тагат, жана межкомнатный эшиктерди өзү тагып. Ушунда 4 эле нерсеси, ошого чейинкисин бүтүрүп беребиз. 4 эле нерсеси калат, ошону ээси өзү жазып алат. Жамаат курулушка кайрылыңыздар. Жамаат курулуш ар дайым силерге барып, участогуңарды көрүп, өзүбүздүн советибизди берип, кандай кылса болот, жериңерди көрүп, свай кылып да салса болот, фундамент куюп да салса болот. Кыштын ушундай суугунда фундамент куйбай эле свайга дагы отургузсак болот. Свайды деген көп киши түшүнбөйт экен. Бул 10x10 квадрат труба. Ошол трубалардан болсо тапчан сыяктуу кылып эле жерге бетонго отургузуп, түбүнө бетон куюп, отургузуп туруп, үй үстүн дагы 10x10 темирлер менен варт этип туруп, ошонун үстүнө сип панель, полу да сип панелден болот. Сип панелден полун отургузуп туруп, анан стенаны көтөрүп беребиз. Бул тапчан сыяктуу темирдин үстүнө отуруп калат үй. Ошондой кылып дагы кышында салсак болот. Азыр бир үйүбүздү Кызыл Туу жакта бир үйдү баштаганбыз. Видеолорубуз чыгып атат, көрүп атасыздар. Ошондой кылып свайга деле салып беребиз. Сип панель кышпы, жайбы, мезгилге карабайт. Жамаат курулуш ар дайым кызматта. Барып, советибизди берип, салып бергенге ар дайым дайынбыз.